Саламатсыздар, урматтуу парламент радиосунун угармандары. Маанилүү маек рубрикасынын бул жолку мейманы Жогорку Кеңеш депутаты Болот Сагынаев. Болот Турсбекович, студияга кош келдиңиз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Мына бүгүн комитет караган маселелердин ичинде орчундуу деген көбүрөөк талкууну жараткан маселе кайсы болду? Сизде калыбы? Бүгүнкү күндө ушу биздин илим билим берүү комитетинде ушул 4 маселе каралды. Анын ичинде орчундуу жана көп талкуу болгон маселе бул ушу жана баатыр энелердин балдарын жогорку окуу жайларында окутуу жана ошолордун контрагына 50% жеңилдетүү берүү маселеси болду. Бул маселени негизинен биздин кесиптешибиз Медер Чотонов демилгелеп чыккан. Бул маселе боюнча айта кетте турган болсок, токтом долбоору боюнча бул ушул биздин баатыр энелерге жанагы 2 же 3 баласы университетте жогорку окуу билим жайында окуй турган болсо, ошолордун балдарына 50% контрактка жеңилдетүү каралды. Токтом долбоору каралды. Үчөөнө бирдей болобу же 3 баланын бирөөнө элеби? Жок, баарына бирдей болот. Баарына бирдей 50% жеңилдетүү. Бирок баса белгилеп айта кетиш керек, бул мамлекеттик жогорку окуу жайларда гана да, жеке окуу жайларда каралган жок. Бирок биздин комитет тарабынан кесиптештерибиз сунуш кылды колледждерге жана ошондой эле ушул жеке менчик окуу жайларга да ушул токтом долбоорун жайылтсак деп. Бирок тилекке каршы ал болсо баягы жеке менчик болгондуктан алар баягы контракт негиздерин өздөрү түзүшөт экен да. Бул нерсеге макул болобу болбойбу деген суроо бар да азыр. Макул болобу болбойбу деген, анткени алар баягы хозрасчетто турат да, мамлекет тарабынан аларга акча каржыланбайт, бөлүнбөйт. Ошол себептен булар өзлөрүнүн алган контрагына баягы өздөрү мамлекеттин баягы расходдорун жабат да. Ошонун себебинен ал боюнча баягы илим билим берүү жогорку окуу министрлиги карап көрөлү дейт да. Чындап эле бул маселеге келгенде, мисалы, мурда пособие жөлөк пул алып атканда алардын турмуш шартын карачы, талапка туура келеби, келбейби деген нерсе. Анан бул жерде баатыр эненин турмуш шарты эч кандай эске алынбайт. Ал жетиштүү жашайбы же жардамга муктажбы? Жок, азыр биздин ушу элдик толук тарабынан мыйзам долбоору демилгеленген. Жана азыр алып аткан пособияларды жана мурун үйүңдө машинең бар экен, холодильниң бар экен, тигиниң бар экен деп жөлөк пул төлөнбөй келсе, бүгүнкү күндө ошолорго карабастан жөлөк пул алуу боюнча ушу биздин элдик топ демилгелеген. Азыр менин билишимче малдын санына карап эле ушу жөлөк пул чегерилип атат. Калган себептер каралган жок. Жок, ошол жөлөк пул сыяктуу баатыр энен деп атам да, мисалы, турмуш шарты жакшы, мындай 50% арзандатууга деле муктаж эместери болуп калышы мүмкүн дегеним да. Ошондой шарттар эске алынабы же баарына тең? Жок, ал шарттар да эске алынат, бирок ушу мыйзам долбоорунда биздин депутаттардын сунушу боюнча баарын тегиз кароо сунуш киргизилди. Демек, токтом долбоору колдоого алынды деп айтсак болот. Өкмөт тарабынан да, аткаруу бийлиги тарабынан дагы корутунду берилди да. Корутунду берилди, аткаруу бийлиги дагы колдоп жатат. Биздин комитет дагы буга чейинки караган комитеттердин баары колдоду. Эми Жогорку Кеңештин жалпы жыйынын алып жатат. Демек, биринчи курстан баштап окуу жайды бүткөнгө чейин ушул мүмкүнчүлүктөр толук сакталат деп айтсак болот. 18 жаштан 23 жашка чейинкилерге каралган. Анткени себеби ортодо 1 жыл аскер кызматында болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен 23 жашка чейин каралган. А кийинки экинчи окууну, экинчи жогорку билим алам десе, бул токтом долбоору ал каралган эмес. Рахмат, анда атайын студияга келип, негизги комитетте каралган орчундуу маселелердин бирине токтолуп бергениңиз үчүн. Урматтуу радиочулар, өзүңүздөр уккандай Жогорку Кеңештин илим, билим берүү, маданият, спорт, жаштар саясаты боюнча комитети бүгүнкү жыйында жаштардын билим алуусуна стимул жаратуучу токтом долбоорун карады. Тактай келгенде баатыр энелердин балдары жогорку окуу жайында окуса, аларга 50% жеңилдетүү боюнча маселени көтөрүп чыккан депутат Медер Чотонов. Ал эми ал токтомго карата пикир билдирген студиянын мейманы Жогорку Кеңеш депутаты Болот Сагынаев болду. Студияда кызмат кылып режиссердук пультту башкарган Алтынбек Сакиев, программаны мен Кипариса Сурахманова алып бардым.